Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Менде азыр биринчи маселем бул Алмаз Акымжанович, өзүңүзгө белгилеп алсаңыз, бул жанагы кыргыз мамлекетибиз эгемендүү болгондон кийин 99-жылы 2000 жылдары биринчи ирет өлкөбүзгө диний экстремисттердин кол салуусу болгон. Ошол учурда кыргыз армиясы абалы жылытарлык болбогон, бирок ага карабай кыргыздын мыкты кыйын уулдары мекендин бүтүндүгүн сактап калышкан. Ошол биздин тилекке каршы ал согушта жоготуш болгон эмес. Эл аралык террордук, экстремисттик куралчан топторду жок кылууда курман болгон жоопкерлердин ошол согушта баласынан, атасынан, жолдошунан айрылгандардын үй бүлөсүнө ар ай сайын мамлекеттик тарабынан 700 менен 1000 сомго гана жетерлик компенсация берилет экен да. Бирок мисалга алган болсок, Оган согушунун ардагерлери айына 6000 сомдон алышат да. Бунун себеби макам жок. Баткен согушунун ардагерлери 2005-жылы, 2010-жылы июнь окуяларында көптөгөн жаракаттарды алышты. Бизде канча тополоңдор болгон болсо да, ушу Баткен согушуна катышкан ардагерлерибиз ар дайым катышып, ушул тынчтыкты сактаганга аракет кылышат да. Ошондуктан ушул биздин Баткен согушунун ардагерлерине биз макам берип, согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктары эмгекчилер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, 99-жылы, 2000-жылы Баткен согушуна катышкан ардагерлерге макам берип, ошолорго компенсацияны дагы ушул Оган согушунда катышкандарга теңеп койсок жакшы болот эле да. Себеби дегенде булар көбөйбөйт, булар азайып баратат. Оорукчан болуп атышат, көбү жана майып болгондор. Буну урматтуу президентибиз 21-жылы пресс-конференция бергенде дагы ушул суроо болгондо өзү колдогон. Колдоп өкмөткө тапшырган. Бирок ошол азыр күнгө чейин аткарылуусуз калып атат. Ошону көзөмөлдөп койсоңуздар. Андан кийин экинчи маселем бул мектеп программасы боюнча информатика, англис тили, математика жана башка сабактарга 40%тен акча төлөмү кошулуп берилип атыптыр да. Мамлекеттик тил болгон кыргыз тилине, адабиятына 15% гана кошулуп берет экен. Бул жерде жанагы мамлекеттик тил боюнча көптөгөн жанагы иш-чаралар өткөзүлөт да. Башка информатика, башкаларда иш-чаралар өткөзүлбөйт. Ошондуктан буларга ушул башка сабактарда кылып туруп элет, ушул пайызыны теңдеп берсе. Ушунда карап койсоңуздар, ушул өзүңүзгө белгилеп алып туруп жооп берип койсоңуз, рахмат.